көрдүңүздөр, ошону кабыл алуу, дем салдырууда ошонун дем салуучу адам бирөөгө бар эмес, өзүңүз дем салып атканда ушул шыпа пайда деген түшүнүк болуш керек да. Тажрыйба көрөйүнчү кана. Дары деле ичип койдум, бирок негизги таянганым дары, бирок дем деле кошумча катары көрүп коеюнчу деген нерсе. Ушул жерден эле адам бузулуп атат да, ойчу. Бул шыпа 100% шыпа деп адам ишениш керек. Себеби Алла Таалам кабар берип атат. Бул шыпа Куран деп. Курандан шыпа түшүрөбүз деп. Маселе биз өзүбүзгө карат. Биз кандай кылып, кандай абалда колдонуп атабыз? Биз чын ушуну дары катары иманы менен, чынчылдык менен, якын менен колдонуп атабыз. Же биз кайдыгейликти жана тажрыйба катары яны шыпа экенин жүрөгүбүзгө деле туйбайбыз. Керек болсо Куран аяттарын окуса да пайда бербейт, эгерде жанагындай түшүнүктө болсо. Эгерде сен Фатиханы канча жолу окусаң да, иманыңда, ишенүүңдө, таянууңда жүрөгүңө ынанбаса, пайда бербейт. Кээ бир адамдар айтат, мына силер айтып атасыңар Куран шыпа, дем салбай, мен дем салдырдым, анан окудум, эч кандай пайда таппадым да вообще. Бирөөгө бардым, бирөөгө дем салдырдым, мынча акчам кетти, анан барып эч нерсе эле айыкпадым, анан көрчө барып психический больница жатты эле айыгып кетти дейт. Өткөндө бирөө айтып атат. Куранды четке какып атат. Эманы Кудай билет, ошол барган жана тууганын алып барыптыр, ал тууганы кандай абалда болду? Ошо тууган ишендиби? Алып барып аткан сен өзүң ишендиңби ошол? Же сен сынап көрөйүн дедиң? Керек болсо бүгүнкү күндө бизде жанагы хисси текшерген врачтар өздөрү айтат. Врачка барып алып берген дарысына шек санап отурсаң, өзүнө шек санап отурсаң, ошол деле таасир берет. Ичкен дарыңа ишенбей атсаң, Аллах Таалам таянып, ошол дары себеп деп билбесең, ал тиги врачка деле чагылдырат. Сен менен иштеп, айыктырып, сен менен жүргүзгү келбей калат. Аны сынап атсаң. Элестетиңиз, Алла Таалам шыпа деп кабар берген адам тажрыйба катары көрөм деп атса бир адам, кантип таасир берет? Шейх айтат, баленин баары сенден дейт, өзүңөн дейт. Себеби өзүң Алла Таалам шыпа бул Куран десе, мен тажрыйба катары көрөм. Куран шексиз 100% толугу менен бул шыпа экени белгилүү.